Берибиздин кийинки бөлүгүндө Назарбаев Атыраудағы жер чуусун уюштургандарды жазаламай болду. Митингди чагымчылдык катары баалаган эл башы жер кодексин элге түшүндүрүүнү буйруду. Ал эми чек ара маселеси ондогон мамлекеттердин башын бириктирген жыйында көтөрүлдү. Кыргыз-өзбек чек арасында болуп өткөн жаңжал дагы Борбор Азиядагы мамлекеттердин талкуусуна түштү. Ошондой эле экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ролиги көрсөтүлдү. 140 мамлекеттин делегациясы катышкан альянста көчмөндөр оюнунун эл аралык аренада жайылтуу маселеси талкууланды. Кененирээк алдагы мүнөттөрдө айтып беребиз. Борбор Азия жаңылыктарынан Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Казакстан элдеринин ассамблеясына сөз сүйлөп жатып, Атырау шаарында жүздөгөн адамдар митингге чыгышын чагымчылдык катары баалады. Ошондой эле уюштуруучуларды жазалоо керектигин белгиледи. Жекшемби күнү Казакстандын Атырау шаарында жердин сатылышына каршылык билдирилген митинг өткөн. Митингде мыйзамсыз деп атаган бийлик өкүлдөрү аны таратуу максатында күч колдонушкан эмес. Казак президенти Нурсултан Назарбаев өлкөнүн башкы прокурору Аскат Дауылбаевди кызматынан бошотту, анын ордуна болсо Жакып Асанов дайындады. Президент ошондой эле жер кодексине киргизилген өзгөртүүнү калкка түшүндүрүүнү тапшырды. Кайрадан Кыргызстанга байланыштуу жаңылыктардан Бишкекте Борбор Азиядагы чек ара коопсуздугу Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Ауганстан, Орусия, Австрия, Латвия, Литва, Финляндиянын өкүлдөрү катышкан жыйында башкы маселеге айланды. Быйыл 12-нчи жыл өтүп жаткан конференцияда жакында эле Кыргыз-Өзбек чек арасындагы абал дагы чоң талкууга айланды. Жыйында көтөрүлгөн маселелер туурасында кийинки материалдан көрсөк. Буга чейин 2014-жылы ушундай өңдүү иш-чаралар Түркмөнстандын борбору Ашхабадта өткөрүлгөн. Анда Борбор Азия өлкөлөрүнүн жолугушуусунда Ауганстандагы көйгөйлөр талкууланган эле. Ал эми Бишкекте өтүп жаткан кезектеги жыйында негизинен көңүл Борбор Азиядагы чек ара коопсуздугуна бурулду. И вот это общение, по нашему мнению и по мнению наших партнеров, способствует улучшению сотрудничества и координации по этим важным вопросам. Мы уверены, что эта встреча экспертов даст новый толчок развитию плодотворного регионального сотрудничества по укреплению безопасности границ и в то же самое время принесет новые мысли в этом направлении, чтобы границы не разделяли страны региона, а наоборот соединяли соседей и способствовали сотрудничеству, торговле и экономическим отношениям. Австриянын ички иштер министрлиги иш-чаранын демилгечиси катары Борбор Азия бүгүнкү күндө Европага кооптуу адамдардын кетишине жоюуга чоң салым кошуп жатканын айтууда. Ошондой эле Евробиримдик 2003-жылдан тартып 2013-жылга чейин Кыргызстан менен Европанын чек араларын бекемдөө үчүн 5 миллион АКШ доллар бөлүп берген. Жыйында долбоорду узартуу маселелери талкууланып, ошондой эле 5 миллион доллар өлчөмүндө Борбор Азия өлкөлөрүнө кол көрсөтүү иш-чарасы да каралды. В настоящее время идет 9-я фаза программы ПОМКИ. Там предусмотрено обучение наших специалистов, именно пограничной службы. До этого была очень большая проведена работа с БОМКой по приведению законодательства Кыргызской Республики в области обеспечения пограничной безопасности, строительства учебных центров для обучения наших специалистов. Борбор Азиядагы чек ара маселеси да 2 күндүк жыйында талкууланып, анын негизги көйгөйлөрүн чечүү боюнча сунуштар берилет. Является важной площадкой для обмена информацией, и поднимаемые вопросы, обменивая информацией, я думаю, позволит нам создать эффективный механизм взаимодействия для обеспечения пограничной безопасности. Расмий өкүлдөр катышса да сунуштар берилбей эле кала берет. Бирок иш-чаранын уюштуруучулары бул жыйында негизги көйгөйлөр иш жүзүндө чечилет деген үмүттө. Гүлмир Кимбек кызы, Александр Ногов, 11 каналы. Чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов менен жогоруда сөз болгон чек ара бекеттери туурасында маселени ортого салабыз. Саламат мырза, 11 каналына кош келипсиз. Чек арадагы болгон окуялардын бирден бир себеби сиз өзүңүз эмнелер менен негиздеп жугуп кайтарат элеңиз? Эми бул инциденттердин болушу биздин региондо өзгөчө биздин такталбаган чек аралардын багыттарында көнүм иш адатка айлангандай эле болуп калып атпайбы? Айрым учурларда чек арачылар бири-бири менен атыша кетсе, айрым учурларда жөн эле чек арачылар менен
жарандар, кадимки эле жөнөкөй жарандардын ортосундагы чырлар чыгып кеткен учур болду. Бу акыркы жанакы инциденттин өзгөчөлүгү ошол биздин кошуна өзлөрүнүн жана согуштук техникасын алып келип такталбаган жерге орнотуп коюп, ары бери өтүп аткан биздин жарандардын ары өткөндөрүн көзөмөлгө алганга аракет кылгандыгы болуп атат да. Албетте бул өзү элдин арасына бир топ мындай суроолорду туудуруп, айрым учурда үйөй учкандай дагы сөздөр чыгып атпадыбы. Мына ушул эми бул биздин чек арада мындай окуялар болуп эле атат. Негизи бул өзү оор маселе болуп калды. Жогоруда айткандай, чек ара маселеси ошол коңшу мамлекеттердин катышуусунда талкууга алынды. Алардын арасында Өзбекстан дагы бар. Биз билебиз, баарыбызга маалым, Ташкент менен бул маселе боюнча мамиле солгун десек болот. Ушул европалык биримдик, өңдүү, белдүү уюмдар тарабынан уюштурулуп жаткан ушундай жыйын алкагында чек ара маселесинин чечилүүсү мүмкүнбү? Бул конференциянын өзүнүн статусу ошол маселени, проблеманы талкуулап, ошого карата ойлорун билдирип, анан мүмкүн болушунча кандайдыр бир сунуштарды иштеп чыгып сунуш кылуу болсо керек. Бирок алар ошол конкреттүү чек арадагы маселелерди чечүүгө, өзгөчө делимитация, демаркация маселесин чечүүгө түздөн түз кийлигишүүгө мүмкүнчүлүгү жок да. Алар кеңеш берүүчү кандайдыр бир жыйын катары карасак болот. Албетте ал жерлерде андай жыйындарда адистер чогулгандан кийин алар өзлөрүнүн анализинин негизинде бир мындай ойго эске аларлык сунуштарды бериши мүмкүн деп эсептөөгө болот. Алардын функциясы ошол кеңеш берүү менен чектеле турган конференциялар. Биздин Кыргызстанда мындай конференциялар акыркы учурда байма-бай өтүп атат да. Тиги Британиянын өкүлчүлүгү, тиги Германиянын уюмдары сыяктуу өткөрүп атышат. Ошолордун баарынын эле мындай статустары бирдей конференциялар. Кеңеш берүүчү конференциялар деп айтсак болот. Саламат мырза, негизи өзүңүз Ооганстандагы абалдын багы начарлап баштагандан улам аймактарда коопсуздук маселесине кандай баа бермекчисиз? Эми бул маселени атайын ошол багыттагы аналитиканы жүргүзгөн эксперттер айтып жүрүп атат. Алардын оюна мен деле кошулам, себеби ал жердеки жанакындай тиги террористтик акциялар, адамдар каза болуп аткан, анан алардын чек арага топтолуп баштагандары жөнүндөгү информация сөзсүз түрдө бизди жана региондогу баардык мамлекеттерди тынчсыздандырыш керек. Ошого байланыштуу мамлекеттик тиешелүү органдар, өкмөттөр өзлөрүнүн чараларын алдын ала даярдыкка кам уруш керек дагы. Анан негизгиси бул өзү бир мамлекетке болуп жаткан коркунуч эмес, жалпы эле ушул биздин региондогу баардык мамлекеттерге бирдей тиешелүү жагдай деп эсептеш керек дагы. Ошол кандайдыр бир чогуу бир тактика, стратегияны ойлоп чап чогуу даярдык көрсө жакшы болор эле. Дагы бир суроого бере кетейин. Эл аралык бир катар уюмдарга мүчөбүз, ошол эле жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна алалык. Ушул уюмдардын чек арадагы конфликттерди чечүүдө салмагы канчалык деп ойлойсуз? Алардын биздин региондогу жасаган бир иштеринин мен билген маңыздуусун айтсак, бул биздин чек аранын кызматындагы инфраструктураны түзгөнгө чоң жардам беришти да. Биздин гана республика эмес, ушу биздин региондогу баардык республикаларга ошондой жардам берип келе жатышат. Бул алардын абдан жакшы салымы. Анан алар өзлөрү аракетинде дагы ошол бир тынчтык жол менен биздеги жанакындай татаал маселелер чечилсе деген өзлөрүнүн аракеттерин кылып келатат. Бирок жанакы конференцияларда эле ОБСЕнин биздин региондогу аракеттери жанакы сунуш бере турган деңгээлдеги аракеттер да, алар түздөн түз кийлигишүүгө укугу жок. Ошондуктан жана алар аналитикалык ишти жүргүзүп, анан тиги инфраструктураны чыңдаганга өзлөрүнүн материалдык жардамын берип тура тургандай эле иштери бар да. Албетте жалпысын айтканда алардын
ошо биздин региондо, анан биздин республикада жасап аткан иштерин оң баалоого негиз бар. Рахмат айтам сизге, Саламат мырза. Коңшу мамлекеттердеги эле Орто Азиядагы бир канча жылдан бери талашта болгон чек ара маселеси, ал жактагы коопсуздук көйгөйү, чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов менен талкууладык. Берүүбүздүн соңунда Азербайжанда экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ролиги тартууланганын айта кетелик. Бакууда өтүп жаткан 7-чи форумда 140 мамлекеттин делегациясы катышты. Маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов Кыргызстан альянсынын жаңы мүчөсү катары маданияттар жана диндер аралык диалогду өнүктүрүү боюнча бардык демилгелерди колдой тургандыгын белгиледи. Форум алкагында министр альянсынын өкүлү Насир Абдаль Аль-Насер менен жолугушуп, көчмөндөр оюндарынын эл аралык аренада жайылтуу маселесин талкуулады. Муну менен катар президенттин атынан аталган оюндарга катышууга чакыруу дагы жолдоду. Өз кезегинде альянстын өкүлү Кыргызстанды аталган уюмга кошулушу менен куттуктап, чакыруу үчүн ыраазычылыгын айтты. Орчундо окуялар мына ушулар болду. 11 канал окуяларды дөңүшүнө көз салып, дайыма биз менен болуңуз.